Аш демдегенде күрүчтү кайсыл жерден аласыз жана кандай күрүч колдоносуз? Мен аш деп дейм. Биз ашка өзгөн күрүчүн кошобуз. Анан дебизра күч колдонобуз. Ошо. Биз деле лазер. Күрүчтү кайсыл жерден аласыңар? Магазиндерден. Магазин маркет ушундайлардан. Базарлардан. Жакшы. Канча жаштасыңар? Канчанчы жылкы? 14 жаштабыз, 2012. 2010. Аш демдеш билесиңер? Ооба, билебиз. Ооба. Мына 2010-2012 жылкыларга деле жөнөтүп койсоңор болот. Анткени жаш туруп ушундай тамактарды бышырганды, даярдаганды билишет экен. Ашты демдеш үчүн көбүнчөсү мен обычно эле өзүбүздүн күрүч базардан сатып алам. Өзүмө жаккан основной жана алянга деген күрүчтү пайдаланам да. Сиздер дагы кандай күрүч менен аш демдейсиз? Кандай түрлөрү бар? Комментарийге сөзсүз түрдө жаза кетиңиз. Мен сиздерге болсо бүгүн жаңы сорту менен тааныштырып өтөм. Анда эмесе кеттик. Азия маркетинде сатылуучу элита күрүчүнөн биз аш демдеп беребиз. Буюрса сиздерге жөн эле бул жерде эмес, сөзсүз түрдө табиятта демдейбиз. Андыктан видеону акырына чейин көрүңүздөр. Сиздерге толук обзор кылып беребиз. Жүрүңүздөр, биринчи пробута кылып алайлы. Биринчи аш үчүн эң сөзсүз түрдө күрүч маанилүү. Биз болсо мына элита күрүчүнөн алып атабыз. 1 килограммы 119 сом экен акция менен. Кандай деп ойлойсуздар? Ашыбыз сонун чыгабы? Акырына чейин көрүңүздөр, ошондо билесиздер. Мына достор, ашыбыз деле даяр болду. Бисмилля, чогуу ачабыз. Машалла. Достор, көптөн күткөн ашыбыз деле даяр болду. Кана бисмилля. Чынында да сонун даярдалып тур. Силерге да сунуштайбыз. Элита күрүчтөрүнөн ушундай таамдуу тамактар жасап көрүңүздөр. Жана сөзсүз түрдө комментарий калтырып коюңуз, кимдер жасаган болсо. Комментарийде күтөбүз. Бул видеону болсо ашты жакшы көрө турган досторуңузга азыр эле жөнөтүп коюңуздар.